Достор, Салимушка машинанын маркаларын жакшы билет. Бул эмне деген машина? Volkswagen. Молодец. Могу эмне деген машина? Honda. Кандай? Honda. Ай, молодец, Honda экен. Жүрү. Мыякта дагы бир 3-4 машина турат. Ошол машиналардын маркасын айтып бересиң мага, макулбу? Так, мыяка кел. Могу машинанын эмесин айт. Toyota Camry. Toyota Camry, молодец. Кийинки машинаны айт. Honda, молодец. Бул машина эмне экен? Бул машина? Honda. Дагы Honda экен, жүрүп кеттик. Ар жакта 3 машина калды. Салимуш көкөбүз сейилдеп жүрөбүз эшикте. Бул эмне деген машина? Audi. Кандай? Audi. Ай, молодец, Audi дейт. Бул эмне деген машина? Nissan. Кандай? Nissan. Nissan дейт. Молодец. Кыйын турбайбы менин кызым? О, эмне деген машина? Audi. Кандай? Audi. Ай, молодец. Дагы Audi. Мен эки жолу сурап атам. Анткени тагыраак айтсын деп. Так, мыякта 3 машина калды, ошону көрсөтөлү, анан бүтөлү. Могу эмне машина, Салимушка? Кел, мыякка тур. Toyota Camry дейт. Молодец, Toyota Camry. Бул Исламабаддын машинасы экен. Могу эмне деген машина? Ford. Ford дейт. Молодец. Могу эмне машина? Последний машинаны айт, анан кеттик. Chevrolet. Ой, молодец. Всем привет де. Всем привет. Тиякта бир эле машина калыптыр, ал Ford экен. Жүрүп кеттик. Эчтеке болбойт, эки машина. Мыякта ит жүрөт, ит менен жүрөт. Салам алейкум мекендештер. Баарыңыздарга Америкадан чоң салам. Биз 3 жума иштеп, бүгүн эртең менен үйгө келдик. Эми Кудай буйрса, 1 жума эс алабыз. Эртең Вашингтон ДСге чыгабыз. Ал жакта жумуштарды бүтүрүп бир 2-3 күн болобуз дагы, кайра келип үйдө эс алып, анан эмдиги понедельник күнү жумушка чыгабыз. Достор, мен сиздерге бүгүн бир видео тартылайын деп жатам. Бул видеодо жалаң машиналар жөнүндө сөз болот. Биздин YouTube каналдын ачылганына бир 7,5 ай болуп калды. Ошол жаңы YouTube канал ачылып аткан кезде мен ушул короого чыгып, анда мен өзүмдүн жүзүмдү көрсөтпөй биринчи видеомду тарткам. Ошол видео жалаң машиналар жөнүндө болчу. Ошол видеодон кийин көптөгөн мекендештерден ар кандай ойлор келип түштү, комментариялар келип түштү. Эмнеге мынча машина аласың, эмне кыласың бул машинаны, бир эле машина менен жүрбөйсүңбү, өзүң расход жасап атпайсыңбы, мактанчак экенсиң, сен таластык болушуң керек. Анан бирөөлөр да жазды, бул Матраимовдун туугандары деп. Мен көлдүк болсо, Матраимовдор башка жерден болсо кандай тууган болосуз, достор? Ошон үчүн мен бүгүн кайрадан сиздерге машинаны машиналарды көрсөтүп, анан сиздерге жакшы информация берейин деп атам. Америкада эмнеге машина алынат, эмнеге жардам берет, машина аркылуу эмне кандай жумуштар бүтөт. Анан кредит скор деген бар Америкада. Бул абдан ар бир адамга маанилүү нерсе. Биринчи машина мен Бруклинде жашап жүргөндө, трака жаңы жумушка киргенде 2011 Toyota Camry алгам. Ошол Toyota Camry менен мен 5-6 жылча жүрдүм. Бирок абдан сонун машина экен Toyota Camry. Бир да жолу столго кирип, ремонтко кирип чыккан жок. Болгону майын алмаштырып, анан акыркы жолу Toyotаны берип башка машина алаарда бир $450-500 дөңгөлөктөрүн алмаштырдым. Ошон менен бир дагы расход кылган жок. Абдан жакшы машина болчу. Ал Toyota Camry'nin ордуна азыр башка машина. Ошол машиналардын бир сыйра көрөлү, таанышалы, андан кийин сиздерге баардык нерсени түшүндүрүп берем, достор. Достор, мына биз өткөндө мен сиздерге айттым эле, жаңы дрон келет деп. DJI Air деп. Жаңы дрон. Ушу менен азыр учурабыз. Бул дагы чувствительный камералар көп. Мен жакындасам менден качып атат.
DJI Air 2S деген камера. Кетті асманға. Достор, бұл ең улуусу, анан сулуусу деп коётко. 2011-жылкы Lexus 570. Муну дагы биз Бруклинде жашап жүргөндө алганбыз. Бул машина азыр ар дайым стоянкада калат. Мен жумушка кеткенде, тракты айдап кеткенде ордуна бир машина калтырыш керек. Анткени мен жумуштан келгенде ордуна машина калтырбасам, башка бирөөлөр коюп салса, мен ордуну жок калам. Ошон үчүн биз договор түзүп атканда ошондой түзгөнбүз. Ар дайым трак менен чыкканда ордуна бир машина калтырып кетиш керек. Мурда Toyota Camry турчу, азыр эми улуусу сулуусу деп бул Lexus 570-ти. Ошол паркингке калтырып кетебиз. Ар дайым машка жумушта болгондо бул орундукту калтырып калат. Анын үстүнөн достор, мунун ичинин бүт баары азыр буюмдар. Анткени биз гараж алышыбыз керек, эгер буюмдарды кое турганга. А бизде мындай гараждар бар, бирок гараждар $85 айына турат. Биз дагы экономдойбуз, ошо гаражга айына $85 төлөбөш үчүн майда чүйдө буюмдарды Lexus'ун ичине салып коебуз. А качан Lexus керек болгондо, эми ашып кетсе бир 2-3 мүнөт кетет, бул дагы буюмдарды аркы Honda Odyssey'ге салып коебуз достор. Анан астына постоянно Агаяда номер такпай деле койсо болот. Анан Кыргызстандын желегин тагып, Америкада Кыргызстандын желегин желбиретип жүрөбүз достор. Ошондой бул экинчи машина. Mercedes S-Class 550 2015-жылкы. Муну биз Агаяга көчүп келгенде алганбыз. Эми ар бир адам эмнеге иштейт, эмнеге жашайт, бир оокат кылалы, бир үй алалы, машина алалы, эмерек алалы, эл катары жашайлы деп алышат да. Мен дагы Кыргызстанда жашап жүргөндө көп машина алмаштырчумун. Машинаны башынан эле жакшы көрчүмүн. Анан ушул Mercedes машинасы жагып, көпкө ойлонуп, анан тандаганбыз. Абдан жакшы машина экен, жумшак экен, шумоизоляциясы жакшы экен, двойной терезелер экен. Артындагы терезелердин баары шторка менен жабылат. Трассага чыкканда өзүңдү мындай жакшы сезет экенсиң, чарчабайт экенсиң. Анан бул Mercedes менен мен алыс жака өзүм чыксам чыгам, а так үй бүлөм менен чыга албайм. Анткени Салима баягы жолдо кетип баратканда уйкусу келет, анан Honda Odyssey'ге артына төшөк салып туруп, анан жаткызып койсок, бир 2 саат, 3 саат уктап, анан эс алып алат достор. Ошондой. Тиги Lexus'дун ичин көрсөткөн жокмун, анткени буюмдар бар. Бул болсо ичи ушундай экен, күрөң кожа. Үстүндө 2 панорамный люк бар, аркасында дагы, артында дагы. Ичинин баары кечинде көк болуп, кызыл жашыл болуп, подсветка менен күйөткөн, алмаштырып койсо болот экен. Достор, ушундай. Ичин дагы жуудуруп койгонго да убакыт жок. Объему 4-7 болуш керек. Мен дагы баягы жумуштан келип чарчап, анан көп нерселерди эсимде жок болуп атат. Андан кийин эң акыркы ушу Toyota Camry'ни берип, анан бул машинаны алганбыз. Бул семейный машина экен, абдан жакшы экен. Видеодон дагы көргөнсүздөр. Муну менен алыс жакка чыгып атабыз. Нью-Йоркко 2 жолу барып келдик. DC-ге бардык. Филадельфияга бардык.
арты абдан кенен экен. Ошо артына биз могу артындагы сиденьяларды жаткызабыз. Артындагы сиденьяларды жаткызып, анан арты абдан кенен болуп калат экен. Анан ошол жерге төшөк салып туруп, анан салимушканы жаткызып, уктатып эс алдырып алабыз. Мунун ичи дагы кожа экен. Достор, ошондой. Муну өткөндө Чикагодан алганбыз. Чикагодан абдан сонун кыргыздын буюмдарын алып келгенбиз, үйгө илип алдык, машинага тагып алдык дегендей. Мунун жылы 2018-жылкы. Ана могу видеонун акырында 3 машинанын баасын жазып коем, канчага алганымды. Азыр мен сиздерге туура эмес айтып алып, анан калпычы болбойн. Мен азыр могу видеонун акырында үйгө киргенде 3 машинанын тең баасын карап туруп, анан точно айтып коем, достор. Ошондой. Америкада жакшы жери, каалаган машинаңды тебесиң. Мурда Кыргызстанда көп эле машина алмаштырганбыз, бирок кичине эскирээк машиналар болчу. Анан ар бир адамдын жакшынакай ойлору бар да, мындай машина тепсем деп. Анан ошол ойлордун баарын мияка Америкага келип ишке ашырып жатабыз, достор. Ошондой Агаянын жакшы жери ошо астыга номер таккан болбойт экен, мына 3 машинанын астында тең Кыргызстандын желеги жел берип турат. Зато көп кишилер сурап калат, бул кайсы мамлекеттин желеги деп. Айтып турабыз, сүйүнүп, Кыргызстандын желеги деп. Мына дрон учуп атат азыр. Асманда дрон учуп жүрөт. Анан дрон менен дагы азыр тартылып жатат, кайнын тартып атат. Анан ошол эмелерди да, видеолорду да кошобуз. Анда, достор, мен сиздерге түшүндүрүүнү баштайын. Америкада машина эмне керек, кандай жумуштарга пайдаланса болот, кредит скорго кандай тиешеси бар. Достор, негизинен алганда Америкада кээ бир штаттарда машинасы жок оокат болбойт. Кээ бир штаттарды алсаңыз, например, Бруклин шаарын алсаңыз, аякта метро бар, автобустар бат-баттан жүрүп турат, таксилердин түрлөрү бар. А кээ бир, например, биз жашаган Агаяда бул жакта метро жок, автобустар да аябай начар жүрөт экен. Бул жакта жер үйлөр бар, жер үйлөрдүн астында 5-6 машина тизилип турат. Эгерде үй бүлөдө 5 киши болсо 5 машина тизилип турат. Үй бүлөдө 3 киши болсо 3 машина тизилип турат. Анан эмнеге биз машина алабыз, достор? Кредит скор деген нерсе бар Америкада. Кредит скорду көтөрүш үчүн биринчиден келгенде банкка барып дебит карточка ачтырыш керек. Дебит карточканы ачтырып, бир определенный срок колдонгондон кийин ошол банкка барып сураныш керек. Мага кредит карточка бериңиз деп. Анан кредит карточканы ачат, бирок абдан кичинекей суммага ачат, достор. Мен Бруклинде жашап жүргөндө ошо Chase банкка барып дебит карточка ачтырып, андан кийин кредит карточка ачтырганда мага болгон $200 ачып берген. Андан кийин барып Capital One деген банкка барып, аяктан дебит карточка ачтырып, аяктан да суранган, мага кредит карточка ачтырып бергилечи, мен кредит скорумду көтөрөйүн деп атам десем, алар дагы мага, по-моему, где-то $300 кредит карточка ачтырып беришкен. Биринчи дебитин берген, андан кийин определенный сроктон кийин барсам, мага $300 кредит карточка ачтырып берген. Ошол кредит карточканы сиздер, банк сиздерге доверять этип өзүнүн акчасын берип атат да, $200-300. Ошону убагында колдонуп, убагында коротуп, убагында жаап туруш керек. Мындайда эгерде $100 болсо, ошо $100-дын 30% колдонсоңуздар болот, а 70% ар дайым жабык туруш керек. Ошондо кредит скор өсөт. А эгерде силерге $100 берсе, $100-дын баарын коротуп салсаңар, кредит скоруңар ылдый түшүп турат. Анан Америкада жаңы келгенде эми көп кишилер акча жок, ичине кыйыныраак болот даган эски машиналарды алышат, кармалган. $1000, $2000, $3000 машина алышат. Мен анткен жокмун. Мен сразу эле барып Бруклинден Toyota Camry машинасын $11,000 алгам. Ошондо мага Toyota Camry'ни 2011-жылкы
машинаны 24% менен берген. Почти Америкада 27%ке чейин берет. Анткени силердин social security картаңарды сурайт. Social security карта деген бул абдан керектүү карточка. Эгер Америкада бир ымыркай төрөлгөндө social security карточканы берет кичинекей балага. Мен дагы Салима Бруклинден төрөлгөндө сразу гражданство, гражданка Америка болуп калат. Анан social security карточка берет. Ошол карточка өмүр бою бериле турган карточка. Ошол карточканын ичинде номер жазылат, фамилия, имясы жазылат. Ошол эч качан өзгөрбөйт, достор. Ошол social security аркылуу каалаган жерге барсаңар, сотка сатып алам десеңер, машина сатып алам десеңер, жумушка орношом десеңер, квартира снимать этем десеңер, үй алам десеңер, ошол social security карточканын номерин сиздерден сурайт. Ошону менен сиздин историяңызды билип коет. Бул киши кандай киши, криминалы жок бекен, карызы жок бекен, машина алыптырбы, үй алыптырбы, убагында акча төлөйт бекен деп ошо сизди ошону менен билип коет. Эгер кредит скоруңар начар болсо, сиздерге эчтеке бербейт. Үй ала албайсыздар, машина ала албайсыздар. Алсаңыз дагы абдан чоң процент менен берет. Жада калса ар бир мекендеш Америкага келгенде соткаларды алат. Например, мен да күтүп атам, Кудай буйрса 2022 жылдын январында чыгат деп атат. Galaxy S менен Note'ту кошуп атышат. Эми Note бул жылдан баштап чыкпайт экен, мен ар дайым Note колдонуп келгем. Анан ошол телефонду акыркы выпускасын күтүп атам. Ошондо дагы сиздерге видео тартып көрсөтөм. Мен ошол телефонду где-то 1000-1500 ортосунда чыкса, 1300-1500 болсо, мен аны кешке сатып албайм, наличкага сатып албай. Ошол сотка саткан компанияга барып туруп 2 жылга кредитка алам. Ошо кредитка алганда мен social security карточкамды сурайт дагы, анан ошо менен историяны карап, эгер бардыгы жакшы болсо, анан 2 жылга берет. Анан мен 1500 төлөбөйм, 2 жылдын ичинде ай сайын $30-40 төлөп атып анан кутулуп кетем. Биз телефондордун баарын ошентип алабыз, достор. Мага берет, анткени мен ошол кредитный историяны жакшы кылып түздүм. Азыр меники excellent деп коет. Эң жогорку деңгээлге жеткиздим. Анткени ушул машиналарды мен наличка акчага сатып алган жокмун. Биринчи Toyota Camry'ни дагы, экинчи Lexus'ду дагы, Mercedes-Benz'ди дагы мен кредитке алдым. Азото Америкада мындай условия бар, эгер сиздер бул машинаны алганда сүйлөшүп аласыздар, бир 5 жылга деп. 5 жылга сүйлөшүп алгандан кийин, достор, определенный срок берет. 1 жыл деп коет. 1 жылдын ичинде силер бул машинадан толук кутула албайсыздар. 1 жыл как определенный бөлүнгөн акчаларды ай сайын төлөп турасыздар. Анан 1 жыл өткөндөн кийин калган акчанын баарын бир төгүп туруп, анан машинадан кутулуп кетсеңиздер болот. Ошонун бүт баары кредит скорго жазылат дагы, анан кредит скоруңар өсөт. Кийин башка бирөөлөр караганда, силердин кредит скорду текшергенде, бул машина алыптыр, машинадан кутулуптур дейт. Эгер силер кешке наличка акча сатып алсаңар, аны эч ким көрбөйт, достор. Ошон үчүн мен кредит скорду көтөрөйүн деп дагы ушу машиналарды алган себебим ошо болчу. Бир машина айткандай дайыма Lexus парковкада калат. Бир машина менен семейный машина деп Honda Odyssey менен биз алыскы жолдорго чыгып атабыз. Анан үй бүлө менен чыкпаганда мен Mercedes менен эки жака чыгам. Анан биз сүйүнүшүбүз керек да, достор. Алыста жүрсөк, биз Кыргызстанда жашап элебиз да, биз Америкада жүрүп, кээ бир американецтерге караганда жакшыраак жашап, жакшыраак иштеп, бутубузга туруп, анан өзүбүз каалаган машиналарды тепкенде биздин мекендештер сүйүнүш керек да. Мен дагы Кудайдан суранам, жаратканыбыздан суранам. Мекендештерибиз келсин бул жака, насип болуп келип, грин карт утуп, ар кандай туристический фирмалар визаларды алып келсин. Азыр айтып атат, буга чейин каралбай аткан декабрдын 1-нен баштап туристтик визаларды биздин посольствого карай баштайт. Ошого да аракет кылыңыздар. Дагы башка жолдору көп. Мен видеолорумда да ар дайым айтып жүрөм. Грин карта эмне деген видеодо бир 7-8 визанын түрүн айтып бергем. Ошол визаларга аракет кылыңыздар дагы. Бул жака келиңиздер. Ошо келгенден кийин кредитный скоруңарды көтөрүңүздөр, машина алыңыздар.
бутуңуздарга туруңуздар. Мен ошону каалайм. Анан эмне мынча машинаны эмне кыласың? Бир деле машина албайсыңбы? Мактанчак экенсиң тигүү деген бул болбогон сөз. Мен деген жөө жүрүп алып туруп сиздерге мотивация бербейм да. Мына мен жөө жүрөм, эчтекем жок. Америкага келгиле деп. Мен сиздерге ачык бүт баарын көрсөтүп берип атпаймынбы? Мына машина алып атам. Жашаган жеримди дагы видеого тартып бердим. Иштеген жеримди көрсөтүп атам. Канча зарплата тапса болот деп. Башында келгенде кыйын болот, бирок кийин баары бир англис тилди өздөштүрүп, жакшыраак жумуштарга кирип, трак жумушу, IT жумушу, ушуга окшош баягы жогорку деңгээлдеги айлык бере турган жумуштарга кирсеңиздер, баары жакшы болот. Эч коркпоңуздар Америкага келгенде. Мына өзүмдүн турмушумду сиздерге көрсөтүп, сиздерге мотивация берип атам. Коркуштун эчтеке кереги жок. Балдарыңыздар болсо дагы ала келиңиздер. Балдардын тагдырына балта чаппаш керек. Грин картага көп миллиондогон элдер тырышып, буталы деп аракет кылып атса, анан биз балдарды калтырып келели деп. Анан кийин балдарды алып келе албай каласыздар. 7, 8, 9 жыл жүрүп каласыздар. Воссоединение семьи деп. Ал балдар келип, грин картасын алып алса, анан каалаган учурда Кыргызстанга барып, аяктан окуп, аяктан жашай берсе болот. Анан кийин сиздерге таарынчы жок болбосун да, достор. Ошондой, ушундай кыскача видео болду. Анан мен сиздерге айтып коеюн дегеним мындай болуп атат да. Кийин сиздер жанагы кредит карточка ачтыргандан кийин банктан, башында айтып атпаймынбы, мага $250 ачып берген. Бир банк $350 ачып берген. Анан мен эң жакшы көргөн банкым бул Chase банк. Ошол Chase банктын менде азыр 3 карточкасы бар. Chase банктын менде дебит карточкасы бар, анан кредит карточкадан 3 карточка бар. Ошол кредит карточкалардын ичиндеги суммалар, например, мен сиздерге ошо 3 карточканы көрсөтүп коеюн. Мага Chase 3 карточка берген. Ар бирөөндө азыр 15.000ден чогулду. Бул менин акчаларым эмес. Бул банктын акчалары, бирок кредит катары мага ишенип суммаларын көбөйтүп атып, азыр 15.000ден берди. Азыр 3 карточка, мына 3 карточканын ичинде 15.000ден, 15.000ден, 15.000ден 45.000 бар. Андан тышкары менде Capital One'дан 1,5 2 карточка бар. Ал дагы $300 башталган, акырындан өзлөрү көтөрүп атып 1,5 жеткизди. Ошондо аякта 3000 48, андан кийин Discover деген банк мага дебит карточка ачкандан кийин ал дагы кредит карточка ачтырып, азыр 7,5 көтөрүп берген. Ошондо 50.000ден ашык менде акчалар бар. Бирок бул банктын акчалары. Кредит мен бул акчаларды колдоно берсем бирок болот, бирок мен деген бул акчалардын 30 гана процентин колдонушум керек. Калганы жата берсе мен кредит скорум өсөт, достор. Бул акчаларга мен муктаж эмесмин. Азыр бүт баары жабык. Мен да бир дагы сомун коротпой эле, бүт баары ичинде жатат. Мен ар кандай ситуацияга деп алып койгом. Эгер керек болсо мен 100% эле колдонсом болот, бирок айдын аягында келгенде жаап турушум керек. Ошон үчүн баары жакшы болот. Башында келгенде сиздер дагы кичинекей суммага кредитный карточка ачтырасыздар, бирок убагында төлөп, эч карыз болбой, 30%-ын колдонуп, 70%-ын жаап турсаңыздар, акырындан өстүрүп турат. Эгер өстүрбөсө, өзүңүздөр барып сурансаңыздар болот. Мен убагында жаап атам, жакшы колдонуп атам. Мага кредитимди көтөрүп бериңиздер деп. Анан акырындан 500 кылат, анан 1000 кылат, анан 2000 кылат, 3000 кылат. Ошентип анан кредит скоруңар акырындан көбөйө берет, достор. Ошон үчүн бул жака келгенде машина алыш керек. Эми 3 машина албасаңыздар дагы, эми үй бүлөдө 2 киши болсо 2 машина алыш керек. Бирок мен сиздерге баягы башында эски машина, колдонгон машина алсаңыздар болот. Бир 1000, 2000, 3000 тегерегинде. Например, Чикагога келип калсаңыздар, жумушка машина менен барып келиш керек, эки жака машина менен чыгыш керек, продуктыга машина менен чыгыш керек. Ошондо башында алып турсаңыздар болот. Бирок аягында баары ар бир мекендеш келгенде мияка через дилер кредитке машина аласыздар. Ошону акырындан төлөп кутулсаңыздар, анан ошо сиздердин кредит баягы историяңарды өйдө көтөргөнгө аракет берет. Ошондой, достор. Ошо азыр жаңы эле бүгүн эртең менен келгем. Жакшы дагы эс ала элекмин.
айтайын деген сөздөрүм дагы толук болбой калышы мүмкүн. Эртең Кудай буйрса жолго чыгабыз. Анан Вашингтон DC'ден жакшынакай видеолорду сиздерге тартканга аракет кылам. Көрүшкөнчө достор. Баарыңыздарга чоң салам. Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Бөксөлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөлөт консун деши, бар болсок кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсок кандай жакшы. Көйдөдө бөк болуп, жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы.